Вот надо переходить вон оттуда. Здесь двойная сплошная линия. Поняли, да? Акыркы жылдары жөө жүргүнчүлөр катышкан жол кырсыктары да көбүрөөк катталууда. Мындай үрөй учурган абалды жөнгө салыш үчүн түшүндүрүү иш-чаралары башталды. Мындан улам жөө жүргүнчүлөргө өтмөктөрдөгү жол коопсуздуктары жеринде түшүндүрүлүүдө. Биринчи максатыбыз бул эл менен жакындашуу, жакын мамиледе болуу жана ишенимин көтөрүү. Бизге болгон ишеним 100%га чейин көтөрүүгө иш аракеттерди кылып атабыз. Мына милиция кофе с милицией деген лозунг менен жарандарыбыз автотранспорт айдап баратканда сергек болуп, өздөрүн жакшы алып, жанакындай жол кырсыктарга учурабаш үчүн ушундай кофе уюштуруп атабыз. Ошондой эле бул иш-чаранын алкагында айдоочуларга да жол коопсуздуктарынан маалымат берилди. Ан үчүн таң эрте ысык кофе уюштурулуп, Жети Өгүз районунун негизги жолдоруна каттагандар жагымдуу көрүнүштөргө күбө болушту. Бүгүн ошо Жети Өгүз районундагы Кызыл Суу айылында жолдо өтмөк рейди жүрүп жатыр. Айдоочуларды ГАИ кызматкерлери токтотуп, кофе, ысык кофе, анан печенье конфеттер менен сыйлап атышат. Бул жакшы иш-чара деп ойлойм, анткени алыс жолдо жүргөндөр бар, эртең менен үйүнөн тамак ичпей чыккандар бар. Анан ушундай иш-чаралар көп болсо деп ойлойм. Көпчүлүк убактарда мына сый урматтарын көрүп атабыз. Кээде мына кофе чайларын да берип атат. Бул ГАИ кызматкерине, мамлекеттин кызматкерине, ушу бизди карап аткан чоңдордун мамилелерине биз чоң ыраазыбыз. Ушу ден соолук берсин, ишине ийгилик, ар дайым буларга дагы иштерине ийгилик, ден соолук берсин. Жолдо жүрүүдө айдоочулар гана эмес, эрежени жөө жүргүнчүлөр да так сакташ керек. Жөө өтмөк тескемеси келген бизге 23 январынан 23 февралына чейин. Ошо айдоочулардан, жөө жүргүнчүлөрдөн сурана кетет элек. Ошо жол эрежелерин сактап, жөө өтмөктөн өтүп, жана ата-энелерге кичинекей окууга барып аткан ар бир окуучуларга эскертүүлөрүн берип, жолдон абайлап өтүшүн сурана кетет элек. 2024 жылдын башынан бери Кыргызстан боюнча 260тан ашык жол кырсыгы катталып, 370тен ашыгы жаракат алган, 11 жаран көз жумган. Талдоодо көрсөтүлүп тургандай, катталган унаа кырсыктарынын 70% жөө жүргүнчүлөр менен байланыштуу болгон. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.